Байлык качан келет деген темасында бүгүн түз эфир өткөрөбүз. Биринчи тааныша кетели. Ар бириңиздер кайсы шаардан жазып атасыздар, атыңыздар ким, айта бериңиздер. Ушул чатка активдүү мен берген суроолорго дароо жооп берип катышыңыздар. Менин атым Чыңгыз Исмаилов. Азыркы учурда Кыргызстанда 12ден ашык китебим китеп дүкөндөрүндө сатылып атат. Андан сырткары 2012 жылдан бери жеке ишкерлик кылып келатам. Кыргызстанда 2008 жылы биринчи чечендик өнөр боюнча клуб негиздеп, ошол сабакты берип келатам да. Бүгүнкү темабыз байлык качан келет деген темасында сүйлөшөбүз. Дал ушул акча темасында, финансылык сабаттуулук боюнча, байлык боюнча көбүрөөк айтып берсеңиз деп суранышат да. Анан суранганда дагы кыска эле 15-20 мүнөт сүйлөбөй, узак сүйлөп берсеңер дейт да. 1 саат ушул акча темасында сүйлөп берсеңер жакшы болот эле дейт да. Эми мен бүгүн аракет кылайын, эң аз дегенде 40 мүнөт сүйлөгөнгө аракет кылайын. Бирок башында эле өзүңүздөр билесиздер, кыска нуска теманын маңызын сүйлөп, анан көп сөз кылганды жаман көрөм да негизи элечи. Бирок ошондо да болбой, бүгүн аракет кылайын. Неге дегенде жакын арада эле мен акча боюнча толук китебимди жазып бүттүм. Өзүңүздөр билесиздер, мен китепти орус тилинде жазам. Кайра эле ошол агам отуруп алып орусча жазылган китепти кыргызчага которот. Ошентип эки тилде дароо китептерим чыгат да. Өзүңүздөр билесиздер, эң акыркы китебим маркетинг боюнча болду. Маркетинг бизнестин жүрөгү деп кыргыз вариантында чыгарылды. Орус вариантында маркетинг с низким бюджетом деп жазылып чыгарылды. Ошол маркетинг боюнча китебим Кыргызстанда эң биринчи мекендешибиз менен жазылган китеп болуп чыгыптыр да. То есть орусча айтканда первая книга по маркетингу, написанная нашим соотечественникам. То есть менин кол жазмам менен жазылып чыгарылды да. Дал ушул биздин рынокто Кыргызстанда кантип бизнес түзүп, ошол кичинекей бюджет менен ошол бизнесиңизди, товарыңызды, услугаңызды биздин рынокко чыгарып, популярдуу кылыш керек. Ошо боюнча жакшы китеп чыкты да. Маркетинг бизнестин жүрөгү, орусчасында маркетинг с низким бюджетом. Азыр абдан популярдуу болуп, биринчи басылышы уже сатылып бүтүп, экинчи басылышы даярдык көрүп атат. Анан негизи эле ушул акча жөнүндө Кыргызстанда китептер мындай карасам көп деле жазылбаптыр. Жанагы мен жана акча деген өзүңүздөр билесиздер китеп чыгыптыр, яйген китепчи. Бирок ал Бодо Шефердин Путь к финансовой свободе деген китебине өтө эле окшош экен да. Ага чейин жана Богатый папа, Бедный папа деген китеп чыгыптыр. Бирок ал авторду мен окубагыла дейт элем. Неге дегенде ошол автордун кылган атасына, өзүнүн жеке билим, тарбия берген родной атасына кылган мамилеси өтө эле жакпайт да магачы. Ошондуктан азыркы 21-кылым искусственный интеллект чыкканда жана көп интернет мүмкүнчүлүктөр чыкканда акча деген түшүнүк дагы өзгөрүлүп кетти. Акча табуу абдан көп жолдору дагы пайда болду да. Ошон үчүн биздин заманга, биздин рынокко жооп бере алган акча боюнча китеп жок экен, чынын айткандачы. Ошондуктан кой мен жазайын деп отуруп акча жөнүндө китеп жаздым. Анын темасы ар бир адам бай боло алат деген темада китеп жазылып, Кудай буйруса бүттү. Эми ушул 1-2 айдын ичинде уже китеп дүкөндөргө чыгат кагаз түрүндө. Эмне үчүн ар бир адам бай боло алат деп мен 100% айта алам. Анткени азыркы учурда акча табуу жолдору өтө көп да. Ошол эле 20 жыл мурун биздин чоң ата, чоң апаларыбыз аябай таң калып эле оозун ачып отурмакта. Ушинтип да акча тапса болот экенби? Ушинтип койсо эле акча келет экенби деп действительно таң калмакта. Мына биз деле мен 2012 жылы бизнес баштаганда азыркы мүмкүнчүлүктөр болгондо, азыркы билим, тажрыйба, энергиям менен ошол моментте көп нерсени кыла алган жокмун да. Бирок элестетиңиз, ошол
жаш кездеги энергиям менен 2012 жылкы энергиям менен азыркы заманда мен бизнес кылганда мен ойлойм аябай эле жеңил болмок да. Азыр убакыт өткөн сайын адам жалкоо болот, энергиясы азаят. Ошондуктан мен ойлойм жаш кезде көп нерсени жасап алган жакшы экен да. Анда эмесе ар бир адам бай боло алат жана качан байлык келет. Мына эң биринчиде мен сизге айтайын, көп адамдар мындай акчаны иштеп табат экен да. То есть иштеп тапканда жолдору көп экен. Негизи акча табуунун 7 булагы болот экен да. Ошолорду айта кетейин. Эң биринчи акча табуу булагы бул эмгек. Кадимкиде эле эмгек да. Бир жерде иштейбиз, акча табабыз, же зарплата алабыз, же болбосо ар бир жасаган результат үчүн процент алабыз да. Мисалы үчүн эртеден кечке чейин иштейсиңер, бир айда определенный сумма айлык түшөт. Кээ бирөө 20 000, кээ бирөө 30 000, кээ бирөө 50 000, кээ бирөө 150 000 айлык алат да. Экинчиси ошол процент алат, то есть продажа кылат. Мисалы үчүн 100 000 сомго продажа кылса, 15 000 сом ага төлөп беришет да, мына сенин продажаң үчүн деп. То есть бул эки түр тең эмгек болуп атат да. То есть эмгек аркылуу сиздерге айлык түшүп атат. Анан экинчи булак бул уже прибыль деп коет да, таза пайда. То есть эгерде сиз жеке ишкер болсоңуз, товар сатсаңыз, же болбосо услуга кылсаңыз, чач тегиздейсизби, же автомойкаңыз машина жуйсузбу, же болбосо дагы бир кандай услуга кылсаңыздар, элдер сиздерге төлөйт, же болбосо товар саттыңар, элдер акча төлөйт. Сиз расходторун бүт минусовать эттиңиз, аренда помещения бүт минусовать эткенде таза пайда калды да. Ошентип таза пайда прибыль бул экинчи акча булагы да. То есть биринчиси айлык, экинчиси таза пайда. Үчүнчүсү бул уже дивиденды. То есть дивиденды деген эмне? Сиз кандайдыр бир бизнеске акча салдыңыз, то есть систем мисалы үчүн 200 000 сом бар же 300 000 сом бар, сиз ошону соода кылып аткан же бир ишеничтүү адамга берип койдуңуз, ал таза пайда көргөндө ошол таза пайдадын бир бөлүгүн сиздерге бөлүп берип атат да. Вот ошону дивиденды деп коет. Мына мисалы үчүн менин кээ бир учениктерим бар, кээ бирөөнө мен действительно ишенем да, анткени таза аябай мындай акыйкат жакшы балдар бар да. Ошолор бизнес кылат. Каким образом? Мисалы үчүн Япониядан автозапчасть алып келет да. Анан жолдон доставкага мисалы үчүн 2 жума кармалат да. Ошентип товары да жок да, акчасы да жок. Бул жерден клиенттери заказ кылып атат да. Ошол клиент берген заказды дагы заказ кылайын десе акчасы жок да, мисалы үчүн. Анан өздөрү мага кайрылат. Сиз мага мынча акча берсеңиз, мен түшкөн пайдадан сизге баланча бөлүгүн берет элем депчи. Анан мен макул деп ошолорго инвестиция жасайм да. Ошондо мен дивиденд алып атам. То есть эгерде ал пайда көрсө, мага кандайдыр бир бөлүгүн берет. Мына ушуну дивиденди деп айтып коет да. То есть уже 3 бөлүгүн айтып бердим. Биринчиси айлык, экинчиси таза пайда, үчүнчүсү дивиденди. Төртүнчү акча табуу булагы бул арендадан көргөн пайда да. То есть сиз оборудование, машина, жер, квартира же коммерческий помещение же склад, мына ушуларды сиз арендага берсеңиз, сизге арендадан акча түшөт. Мына бул дагы бир акча түшкөн булак да. Мисалы үчүн мага 5 айлык онлайн курска бир мырза кайрылып сабак алган да. Ошондо айтып атат, мен дейт сезондук пайда табам дейт да. Менин бакчаларым бар, то есть алма берет, өрүк берет. Анан мен ошол күзүндө жакшы түшүм алам, ошондон акча көрөм, а бирок башка сезондордо отуруп калам дейт да. Ошо кышында, жайында элдерди карап кандай иш кылса болот деп коюп жүрөм. Анан жана күзүндө көргөн пайда акчамды жеп коем дейт да, уже не знаю, что делать дальше. Анан мен ойлонуп туруп айттым, хорошо, сен сентябрь, октябрьде акча түшкөндө, ошол летний сезон, жайкы сезонго Ысык көлдүн жээгинде кандай бир пассивный доход кыла турган акча булак түзө турган бир нерсе жасасаң болот. То есть ошол акчага эле жайында бир какой-то бир активди алып арендага берсең болот деп ойлосом, ары карап бери карап туруп анан
Кытайдан мороженый жасаган аппараттарды таап алыптыр. Анан айтты, мондай мороженое жасаган аппараттар бар экен, ар бирөө 200 000 сом экен, аны 25 000 сомго айына арендага берсем болот экен деди да. Анан мен айттым, макул, мына сентябрь, октябрда урожай түшүмдөн сен таза пайда көрсөң, сен акча жоголо электе, жок дегенде ошондой 2 аппарат алып кой. Анан мороженый сезон башталганда Ысык көлдө ошол 2 аппаратты арендага берип көр дедим. Макул деп тигил күзүндө 2 аппарат ала калды дагы. Анан жазында ошо майдын аягында 2 аппаратты 25 000 сомдон арендага берди. Ошентип 2 аппарат бир айда эле 50 000 берип атат, 3 айдын ичинде 150 000 сом берип атат да, таза пайда. И при этом ал эч кандай өзүнүн убакыт энергиясын коротпойт, просто аппаратты арендага берип койду. Эми ушул аппаратты көбөйтсө, кайра арендага берсе жыл сайын, ал өзүнүн акчасын да чыгарып алат, анын үстүнө дагы пайданы көрө баштайт да. То есть ушинтип дайыма башты иштетиш керек. Кандай бир активди алып туруп арендага берсем болот деп. Мисалы үчүн мен убагында кино дагы тарткам, өзүңүздөр билесизби, билбейсизби, Уламыштар деген кино тасма 2017-2018 жылы кинотеатрларга чыккан. Андан кийин Кыргыз телеканалдан көп жолу көрсөттү да, ошо Уламыштар деген кино тасманы биз тартканбыз. Ошондо бир аябай акылдуу той тарткан бир бала бар болчу да. Анан той тартып акчаны чогултканда сразу эле Canon 5D деген, Canon 5D, Canon 4D дегенди сатып ала берчи. По-моему, ошол Mark II 5D болуш керек. Ошондой фотоаппараттарды сатып алып арендага бере берчи. Аны көп болсо быушний 70 000 сомго сатып алчы да, зато күнүнө 1,5-2 000 сомго арендага берчи. Ошентип жанагы Canon 5D Mark II фотоаппарат камерасы бир ай, 2 айда эле өзүн актап койчу да. Ошентип ал той тартчы дагы, анан аппараттарды дагы арендага берчи. Ошентип өтө эле байып кетти да. То есть ошентип баш иштетип бир нерсени арендага берсе болот, эгер көзүңөр жетсе, активди жоготуп албай, то есть акчаны чогултканда жоготуп албай, бир нерсени алып туруп арендага бериш керек да. То есть ошентип мен сиздерге 4-чү акча булагын айттым, бул арендага берүү. То есть биринчиси айлык, экинчиси таза пайда, үчүнчүсү дивиденды, 4-чүсү арендадан түшкөн акча. Бешинчиси бул роялти деп коет да, роялти. Роялти деген чыгармачылыктан, өзгөчө бир автордук укуктан түшкөн акча. Мына мисал үчүн сиз мыкты режиссер болсоңуздар, азыр Кыргыз Этномедиа деген онлайн кинотеатр бар да. Анан эгерде сиз мисал үчүн кинону тарттыңыз, ал Кыргыз кинотеатрлардан чыкты, ошентип туруп сиз Этномедиага бердиңиз да. Же болбосо разово сатасыңар ал онлайн кинотеатрга, же болбосо айтасыңар, ар бир түшкөн таза пайдадан мен 30% алам дейсиңер да. Ошентип авторский укуктан акча түшөт. Дагы бир түрү, мисал үчүн мен жазуучумун да. Мага издательство кайрылат, анан айтат да, сиздин китебиңизди өзүбүздүн акчабызга базып чыгарабыз. Анан ар бир түшкөн акча сатылган китептен сизге бир канча бир бөлүгүн берип турабыз деп. То есть бул роялти деп коет да. Азыр биздин көп музыканттар жана концертке, жана тойго уже үмүттөнбөй калды. Эмнеге деген той, анан концерт деген абдан нестабильный да, то есть болсо болот, болбосо жок. Эми биздин музыканттар именно YouTube'тун, Instagram'дын, TikTok'тун монетизациясына ишенип калышты да. Анткени ошол эле Джакс биздин эмнеге концерт бербейт? Анткени YouTube'тан монетизациядан бул актер аябай, бул артист, ырчы аябай жакшы акча көрүп коет да. То есть YouTube, Instagram, TikTok монетизация, авторские праваны аябай жакшы сактап берет да. Анан за каждое прослушивание акчасын төлөп берип турат да. Ошон үчүн көп биздин более-менее креативный артисттерибиз уже YouTube'га жана башка соцсеттерге өтүп атат. Ар бир просмотр үчүн буларга монетизация түшөт да.
Вот ошон үчүн 5-чи акча булагы бул роялти. Роялти дегенде сиз эгерде авторский бир укугуңуз болсо, ошол авторский укугу аркылуу акча табасыңар да. Музыкант, писатель, блог на ютубе, да, в других соцсетях, же болбосо бир приложение, жана компьютерный приложение жазадыңар, ошондон түшүшү мүмкүн. Жана башка авторский бир творчестводан чыккан бир баалуулук аркылуу роялти акча булак болуп берет да. Мен ушинтип 5 булакты айттым. Эми дагы ойлонолу да, дагы кандай акча булак болушу мүмкүн. Эгерде сиздер бир кандайдыр бир технологияны ачсаңыздар, бул дагы жакшы бир акча булак болот. Бирок технологиядан дагы бийик турган нерсе бул имя да, өзүңөрдүн атыңар. То есть жеке бренд бул дагы акча булак болуп берет. Ошон үчүн көп айтат да, там атың чыкпаса чөбөрттө, анан самое главное делаешь имя, потом имя на тебя работает. То есть бул жерден эми чектен ашып кетпеш керек. Анткени узнаваемосттун аркасында дайыма доверие туруш керек да. То есть сиздер ат жазадыңар, сиз элге таанымалсыз, бирок анын аркасынан элдер сизге ишенет. Вот ошондо действительно бренд десе болот да. Бул 6-чы булак. Анан 7-чи булак бул процент. Процент деген эмне? То есть сиздерде акча бар, ошол акчаны сиз вложение кылсаңыз, ошол акча сизге акча алып келип берет да. Мисал үчүн $1,000,000 болсо, аны сиз 20% менен эле вложение кылсаңыздар, сизге жылына $200,000 таза акча чөт. Ошол $200,000 деле сиз 12 айга бөлүп койсоңуз, ай сайын $20,000 иштебей эле акча келе берет да. То есть ошон үчүн бул 6 акча булак, 7 акча булак аркылуу келип атат да. Азыр эң көп адамдар эмнеге таянат? Өзүнүн эмгегине таянат да. То есть мен иштеп атам, иштеген аркылуу мага акча келет деп атат да. Бирок бул акча булак өтө небезопасный да, то есть кооптуу. Эмне үчүн кооптуу? Анткени сиздер ооруп калсаңар, жумушка чыкпай калсаңар, же болбосо ошол компания жабылып калса, же сизди мамлекет сөз башка адамды таап алдык деп чыгарып койсо жумуштан, сиз акчасыз каласыз да. Ошон үчүн мен бардыгын айтат элем. Эгерде сиз айлыкка иштеп атсаңыздар, сөзсүз түрдө акчаны чогултушуңар керек дагы, анан бир актив алышыңар керек. Анан бир жерде сразу эле процент адалбы, адал эмеспи деген суроолор келет да. Бул процентти мен просто башка сөзү жок үчүн эле процент деп колдонуп атам да. Мен муну акчанын кандайдыр бир бөлүгү деп айтсам болот да. Мына мисал үчүн $1,000,000 болсо, мен аябай ишеничтүү строительный бизнеске же соода кылган адамга берсем, анан ошол акчанын берген акчаңдын 5-чи бөлүгүн берсем деп сүйлөшүп алса, ошо 20% болуп калып атпайбы? Ошон үчүн мен чисто бул адал эмес деген нерсеге таянбай, а именно математический базага таянып атам да. Ошон үчүн 20% деп айтып атам. Анан дароо эле ойлобогула атам, адал эмес жака үндөп атат деп ойлобогула да. Мен оюмду түшүндүрүп бере алдым да. То есть 1ден 5-чи бөлүгү деп айтып атам да, 20%. Вот ошондуктан эгерде сиздер эмгегиңер менен акча таап атсаңар, ошол акчаны сразу жоготуп ийбей, бир нерсе алып калганга аракет кылгыла деп айтып атам да. Азыр мисал үчүн көп ата-энелерге дагы мен бир аз нааразы болом да. Неге нааразы болом? Анткени байкуш балдары тетиги Россияга, чет өлкөгө кетти, иштеп атышат, жаштыгын ошол жака кетирип иштеп атышат да. Анан ата-энеси ал акчаны алып туруп не кылып атат? Жок кылып салып атат да. Тойго барып атат, анан керек жок буюмдарды алып атат, ошентип коротуп коюп атат. Андан көрө мен балдарым жаш кезинде иштеп аткан кезинде ушул акчаны кармап калайын, ушул акчага бир мүлк алып коеюн, актив алып коеюн, кийин куурабасын деп аракет кылыш керек болчу да. Ошондой эле жаштарга дагы бир аз нааразы болом. Анткени булар акча иштеп азыр энергиясы көп да, акчаны кара жумуш менен иштеп таап атат. Анан дароо эле машина алыш керек дагы, анан башкаларга мактаныш керек да.
мына моундай машина алдым. Анан дагы сөз кеткен. Анан 4 жыл Москвада иштеп, анан айылга жөө келсем уят, бир жакшыраак бир машинаны айдап барайын депчи. Бул машинаны алып айдаш пассив болот да. Эмнеге дегенде сиз ал машинаны аласыз, айдайсыз, ага расходтор кетип атат. Бензин куюшуңуз керек, башка бирөөлөрдү ташып аларга көрүнүшүңүз керек. Машина бузулуп калса оңдоп запчасть алышыңар керек. Машинаны жуушуңар керек, стоянкасына төлөшүңөр керек. Ошентип расходтон расход эле боло берет. И самое главное, ал машина баасы түшөт да. То есть күндөн күнгө анын баасы түшө берет. Ошон үчүн эгерде акча болсо, сөзсүз түрдө либо вложение кылыш керек, туура вложение, же болбосо эң аз дегенде эле бир квартира же жер алып коюш керек да. Эң ишеничтүү строй компаниядан, котловандан курулуп аткан жеринен первоначальный взносун берип туруп, рассрочкага квартира алыш керек, же болбосо өзүңүздүн айылыңыздан, же болбосо бул Бишкектин тегерек чекесинен, же Сокулуктан, же Канттан ушул райондон бир жер алып коюш керек. Все, ал эч качан баасы түшпөйт, только кымбаттайт да. Анан дагы ишеничтүү мага окшогон бизнесмендерге инвестиция жасаш керек. Мына мисал үчүн биз курулуш жагында бизнес жасап атабыз. 25% биз пайдасын беребиз да. Мисал үчүн миллион сом берсе 250 миң сом 12 айдан кийин кошуп беребиз. Биз 200 миң сомдон өйдү ала беребиз да, инвестиция. Анткени биз элдерге рассрочкага үй куруп берип атабыз да. Ушул Сокулуктан Кантка чейин көп адамдардын жери бар, бирок үй кура албай жүрөт да. Биз ошон үчүн рассрочкага үй куруп берип атабыз. Бизге кардар келет, 35% акчасын берет, калган акчаны 25 айга чейин пайызсыз бөлүп төлөсө болот да. То есть ошон үчүн биз жанагы 35% берген акчасы жетпейт да, биз үстүнө акча кошуп туруп үй курушубуз керек да. Ошон үчүн бизге бизнесмендерге дайыма акча керек. Анан биз банкка барып алсак болот кредит, же болбосо элдерге кайрылсак болот да. Азыркы учурда өзүбүздүн акчабызды салып кошуп атабыз, бирок уже клиент кардарлар көп болгон үчүн өзүбүздүн акчабыз уже жетпей бараткандыктан элге да кайрылып атабыз да. Андан көрө келгиле тигил башка бир болбогон жерге салбай, бизге салсаңыздар, биз элге жардам берип атабыз, сага да пайдасы тиет, биз дагы жумушубуз токтобой жүрө берет деп түшүндүрүп атабыз да. Анан көп ар кандай түшүнбөгөн бир жерлерге акчасын салып жоготот да. Эң жаман нерсе адам ач көздүккө алданат да. Ач көз болгон үчүн эптеп чогулткан акчасын жок кылат. Мисал үчүн бирөө 1/1 кошуп берем, же алдыга акчаңа 50% кошуп берем десе, алданып ошо жака кетип калат да. Анан өзүңөр ойлонуп көрсөңөр, логически мындай логиканы бир аз салсаңар, эгерде 100% уверен болсо, 1/1 болот деп атса, анда эмнеге сиздин акчаңызды алып 1/1 берет? Андан көрө ал банктан кредит алат, анан 27% годовых болуп атпайбы? Андан көрө сизге 1/1 бергенден көрө банкка 27% эле берип койгон жакшы эмеспи? То есть ошон үчүн всегда мээңер менен ойлонгула. Эч качан 1 к 1 эч ким бербейт, даже 1 к 50 бербейт да. То есть берген акчаңарга 50% кошуп бербейт. Андан көрө банктан 27% годовых менен кредит алат дагы, и ошол банкка эле 27% берип коет да. Ошон үчүн 25% годовыхтан өйдө ыраазычылык кошуп берем десе, ишенбей да койгула. Ошон үчүн биз айтып атабыз, даже биз курулуш компания кылсак дагы 25%тан биз өйдө бере албайбыз да. Анткени бизнес модель ошентип курулган. Элдер келет, менин участогум бар, мага, например, одноэтажный, двухэтажный үй курушум керек, бирок болгону 35% первоначальный взносун төлөй алам, калганын 25 айга чейин 5% бөлүп төлөйм дейт да. Хорошо дейбиз, чертеж чийебиз, как положено, бүт документально. Ошо жака анан үйүн куруп беребиз да. Өзүбүздүн акчабызды кошуп туруп, үйүн куруп беребиз. Тиги киши кирип жашай берет, анан калган акчасын 5% 25 айга чейин бөлүп төлөй берет. Ошон үчүн биздин оборотубуз, жумушубуз токтобош үчүн биз дайыма элдер менен иштешебиз да. Мен уже 2 жылдан ашык
именно ушу инвестиция менен элдер менен иштеп атам. Азыркы учурга чейин көп адамдар өзүнүн ошол 25% ыраазычылыгын алып, ишеничтүү дальше дагы иштеп атат да. То есть ошондой биздер менен 2 жылдан ашык иштешкен инвесторлорубуз бар. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, мен сиздерге айттым, 7 акча булак аркылуу сиздерге акча келет. Акчаны тапканда дароо эле аны пассивке жоготпой, мындай ач көздүк алдырып туура эмес жака салып ийбей, бир акча алып келе турган, баасы жылдан жылга жогорулаган булакка акчаңызды вложение кылышыңыз керек. Же болбосо квартира котловандан алыш керек, же болбосо жер алып коюш керек, же болбосо бизге окшогон ишеничтүү бизнесмендерге 25% менен вложение кылыш керек да. Вот ошондо сиздердин акчаңар инфляция менен арзандап жок болуп кетпейт да. Инфляция деген бар, анан девальвация деген бар. Инфляция жыл сайын сом, кыргызский сомда по отношению к товарам 15%-га чейин күчүн жоготот да. Мисалы үчүн боул корзина продукта 1000 сомго келип атат. Эмдиги жылы ушул эле корзина продукта уже 1000 сомго келбей калат, 1100 сомго келип калат да. То есть 10-15% күчүн жоготот акча. Экинчиден девальвация болуп турат. Девальвация деген биздин национальный сом жанагы евро, доллар жана фунт стерлингге караганда бир 10% күчүн жоготот экен да. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, жанагы банкка салып сактайм дегендер, бул уже крайняя мера деп айтам да. Неге дегенде кээ бир адам сандыкка салып чогулта албайт да. Сандыкка салып чогултканда биринчиден инфляция жеп коет, экинчиден уруулар келип урдап кетет, үчүнчүдөн өзү коротуп алат да. Ошон үчүн кой андан көрө банкка салып жана депозит 15% годовых менен чогултайын дейт. Бул уже эң крайний мера. Эгерде ишеничтүү түрдө акчамдын күчүн сактап калайын десе, анда ушул депозитке 15% менен салса болот. Бирок эч кандай пайда кошулбайт. Чисто ошол инфляциядан сактап калат да. Жанагы 15% акча арзандап кетет деп атпаймынбы? Как раз ошол арзандаган 15%-ты сактап калып атат да. Ошондуктан эгерде такыр эле вариант жок десеңер, анда барып депозитный счет ачып салсаңыздар болот. А эгерде еще пайдасында келсин десеңиздер, еще ал акчаңыз адал пайда келсин десеңиздер, анда ошо ишеничтүү 25% биздин курулушка салсаңыздар болот. Эгерде жок, менин акчам көп, менин акчам уже жерге же болбосо квартира алганга жетиштүү болду десеңиздер, анда ишеничтүү строй компанияга барып квартира алып коюшуңар керек, же болбосо жакшы ишеничтүү документтери таза жер алып коюшуңар керек да. Мына ушул 3 булакка вложение кылсаңыздар күйбөйсүңөр деп ойлойм да. Ошо эң биринчи энергия бар кезде, жаш кезде иштеп акча чогултуш керек. Бирок эгерде ошол акчаны сактап калып көбөйтөм десеңиздер, уже акыл керек да. Акылды включать эткенде сиз эч качан жанагындай туура эмес жака вложение кылбайсыңар. Мен айттым, эгер бирөө 50% кошуп берем, 100% акчаңа кошуп берем десең, эч качан ишенбей эле коюңуздар. Анткени андан көрө 50%, 100% бергенден көрө ал лучше банктан кредит алып көбөйтө бермек да. Кредити болгону 26-27% годовых болот. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, акчаны табыш үчүн күч керек, а вот акчаны кармап анан көбөйтүш үчүн акыл керек. Көп адамдар ошол акылы кем болгон үчүн, финансылык жактан сабаттуулугу жок болгон үчүн бай албай жүрүп атат. Бул кадимкидей эле сиз тамак жасагандай эле, кандайдыр бир профессия, кесиптин ээси болгондой эле, бул акчаны көбөйтүүнүн кадимкидей билими болот. Ошон үчүн биз билим алышыбыз керек, көз карашыбызды кеңейтишибиз керек, өзүбүздүн байлыгыбызды кармап көбөйткөндү да үйрөнүшүбүз керек. Ушул Кудай буйруса ар бириңиздерге жардамга деп туруп китепти жаздым. Ар бир адам бай боло алат деген китеп жаздым, Кудай буйруса. Азыр орус тилинен кыргыз тилине которулуп атат. Андан кийин эле басмаканага берилет. Буйруса 1-2 айдан кийин жарыкка чыгат.
Кыргызстандын бүт китеп дүкен дүкөндөрүнөн алып окусаңыздар болот. Эгерде мен ушул жашоодо киммин, менин ролум кандай, мен кандай баалуулук жаратып, бактылуу болуп, еще ийгиликтүү да боло алам деген суроолорго жооп табам десеңиздер, анда мен ар бириңиздерди 5 айлык онлайн курсума чакырып кетет элем. 2008 жылдан баштап элдер менен жекеме-жеке иштеп, уникалдуу методика түздүм. Ошол 5 айлык онлайн курска жазылды да. Ошол 5 айлык онлайн курстун ичинде 50 видео сабактан турган жакшы сапаттуу сабактар бар. Ар бир сабактын аягында суроолор болот. Ошол суроолорго жооп жазып мага жөнөтөсүңөр. Мен өзүм текшерип туруп сиздерге кайтарым байланыш берем. Ошол 5 айлык онлайн курс 50 видео сабактан турат. И бул индивидуальный да. То есть группага кирип, анан башка адамдарды күтүп отурбай, кадимкидей жекеме-жеке окуй бересиздер. Ошол курстун баасы канча, кантип окуйбуз, качан окуйбуз десеңиздер, ошол шапка профилинин астында tap link деп турат. Tap linkти бассаңыздар эле WhatsAppка өтүп кетесиздер. Ошол WhatsAppка кирип программасын көрөт элем десеңиздер, менеджер сиздерге бүт программаны жөнөтүп, анан баалары боюнча маалымат берет. Анда эмес, урматтуу мекендештер, сиздерге бүгүн толук маалымат бердим. Эң биринчиден байлык 7 акча булак аркылуу келет. Ошол акчаны кармап көбөйткөнгө аракет кылыш керек. Эгерде ошол канттан сокулукка чейин жерим бар, үй кура албай жүрөм десеңиздер, бизге кайрылсаңыздар болот. Менин шапка профилимде долбоор групптумда ссылкасы бар. Ошол жака кирип дагы жакшы маалымат алсаңыздар болот. Анан коем мен ар кайсы жака мурумду салып жүрө бербей, өзүмдүн ким экенимди билип, жакшы бир ийгилик жараткым келет десеңиздер, анда сиздерди 5 айлык онлайн курска дагы чакыра кетем. Эгерде менде бир 500 миң, миллион сомдой бар, ал жерге да жетпейт, анан банкада салгандан коркуп атам, бирок ушуну кармап көбөйтөт элем десеңиздер, жанагы инвестиция курулуш боюнча дагы кайрылсаңыздар болот. Бүт контакттар tap linktен WhatsApp'тар бар, ошол жака басып маалымат алсаңыздар болот. Анда эмесе сиздерден чоң сураныч, эгерде ушул видео сиздерге пайдалуу болсо, анда сөзсүз түрдө бөлүшүп коюп туруңуздар. Эгерде сиз аркылуу 1-2 адамга деле ушул жакшы маалымат жетсе, сиздер дагы соопка каласыздар. Бардыгыңыздарга бекем ден соолук каалайм. Кийинки жолугушууга чейин сак саламатта болуңуздар.